Саламатсыздарбы? Тынчтыкбек Жанадыл жана Аида Бишкектин жаздырган кыргыз Уикипедиясына кантип сүрөттү кошсо болот, ошол боюнча тренингибизге кош келипсиздер. Биринчиден биз браузерди ачышыбыз керек дагы өзүбүздүн биздин кыргыз Википедиясына киришибиз керек. Кыргыз Википедиясына кириш үчүн ky.wikipedia.org дареги аркылуу киребиз. Бул дарекке киргенден кийин эң негизгиси өзүңүздүн логиниңиз аркылуу өзүңүздүн лакап аты деп айтылат кыргызча. Ошол менен киришиңиздер керек. Анын үчүн оң жагына барып, кирүү каттоо деген жерине барабыз. Ал жерде баягы колдонуучунун аты, сиз колдонуп жүргөн атыңыз жана сыр сөзүңүздү жазасыз. Эгерде сыр сөзүңүз жана колдонуучунун аты болбосо, анда каттоону башта деген жак менен кирип каттайсыздар. Мен катталгам, ошон үчүн өзүм кирип атам. Эми байкап көрсөңүздөр, өзүмдүн атым менен кирдим. Бул жакта оң жагында жазылып калды. Эми эң биринчи бул эки түрү бар кантип сүрөттү киргизүүнүн Википедияга. Биринчи түрү бул биздин сүрөт. Ал сүрөт болсо интернетте жок. Ошон үчүн Википедияда да жок. Ошон үчүн бул сүрөттү биз жүктөгөн атабыз. Ал сүрөттү жүктөш үчүн биринчи ойлонуп көрүшүбүз керек. Бул сүрөт чынында эле сизге таандыкпы? Же бирөөнүн автордук укугун бузуп жатасыздарбы? Ошону ойлонуп көрүңүздөр. Андан кийин эгерде бул сиздин сүрөтүңүз болсо, жана укугуңуз бар болсо, бул сүрөттү жайгаштырганга интернетке, анда сиз ошону жүктөсөңүз болот. Ал үчүн мына сол жагында жайгашкан файл жүктөө командасынын буйругун бересиздер. Жана бул жакта өзүңүз азыр эми тандап алышыбыз керек. Биздин иш столубузда жайгашкан файлыбызды азыр биз алышыбыз керек. Иштөө столунан биз бул сүрөттү алмакпыз. Жана открыть деген ачып коебуз. Ошондо бул жакта көрүнөр оң жагында бул сүрөт пайда болуп калды. 4 мегабайт экен JPEG форматында. JPEG форматы эң туура форматтагы алынып турат да. Бул жерде GIF жана PNG'лерден да коюп койсоңуздар болот экен. Анан файл name мына ушул жака келгенде туура ат бергенге умтулуңуздар. Бул жакта түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, анткени сиздин сүрөттү да издеши мүмкүн да. Бул жерде теңир тоосу деп коеюн, теңир тоо деп коет бизде. Теңир тоо деп атын жана кыска түшүндүрмө кылып берип койсок абдан туура болот эле. Бул жакта Бишкек Торгарт болуп калат. Торгарт трассасынын 455 километринде оң жагындагы тоо кыркасы деп коеюн. Ошондой мындай бул жер кайсыл жерде алынган тоо же ошолорду түшүндүрө кетүүңүз абдан туура болот. Жана ошол бүткөндөн файл жүктөө деген буйрукту бересиз. Мына мындай болуп сүрөттү бул жака көчүрүп койду. Теңир тоо 1 JPEG деп көзүңүздөр карап турасыздар. Файлдын тарыхы деп. Бул жерде канчалык көлөмү канча экенин ошолордун баарын карап көрсөңүздөр болот. Файлдын тарыхы болуп. Эми бул сиздин сүрөт болуп калды. Эми бул сиздин сүрөткө дагы башка адамдар да көрүп, ушул сүрөттү дагы өзүнүн макаласына да кошсо болот. Бул бир жолу жүктөлгөн сүрөттү бир нече адам да колдонсо болот, бир нече макалага. Эми биз болсо бул макалага жазып көрөлү. Биз KY Википедияга кирип, бул жерде нарын району деген макала бар экен. Ошол макалада эч бир сүрөт көргөзүлбөптүр да. Биз бул макаланы оңдоп көрөлү. Оңдо деген жерине кирип эле биз бир жерде тандап алалы. Негизи көбүнчө баш жагында эле койгон тура болот. Биз мындай кылып бөлүп туруп, ушул жака бул файлды алып келгенге аракет кылалы. Файлды коюш үчүн сүрөттү мындай коет экенбиз дагы. Бул жердеги файлдын кандай файлдын аталышын алып келишибиз керек. Биз копировать эте алабыз дагы. Бул жака алып келип, эми ушуну коюп коебуз бул жерге. Бул жерде эки жолу файл болуп калды, ошол жерде туура эмес болуп калды. Ошон үчүн delete кылып, даярдап коебуз да. Андан кийин өзүнүн коду бар. JPEG дегенден кийин бул вертикалдуу түрдө англис тилинде жазасыздар. Вертикалдуу сызыкча келет дагы. 200 пиксель менен койгон туура болот. 200 пикс. Андан кийин sum деген бул
өзүнчө жанагындай таблицанын ичине салып кой дегенди түшүндүрөт. Жана right left же болбосо right деген орус оң жагында, left сол жагына деген түшүндүрөт. Жана дагы бир түз сызыкчадан кийин бул файлдын атын жазып койсоңуздар болот. Бул жака теңир тоо деп жазып коелу кыргызча эле. Жана эми ушуну менен биз бул сүрөттүн кандай коюлат бекенин аны көрөлү. Аны коюш үчүн биз астына келип баракты сактап кой деп коелу. Ошондо бул азыр бизге көргөзөт. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай файлдын оң жагында туруп калды. Мына азыр анча мындай козголбой калды. Ошондуктан биз жогорураак алып келгенге аракет кылып көрөлү азыр. Аны үчүн оңдо дегенге кирип туруп эле биз азыркы бул турган файлды вырезать деп көчүрүп алабыз дагы. Бул эң үстүнө эле алып келип коюп койгонубуз туура болот да, ставить дегенибиз. Эми бул файлды эми биз астында баракты сактап кой деп көрөлү дагы. Ошондо оң жагында пайда болуп калыш керек. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй азыр эң туура болуп коюлду. Жана адамдар сиздин сүрөттү басканда сиздин файлыңызга кирип кетет да, файлдын тарыхын окуйт, ким качан киргизгенин. Эми бул сиздин автордук укугуңуз сакталат бул сүрөткө. Ошол бул биринчи түрүн азыр үйрөндүңөр. Чоң рахмат.